Сабактын темасы биология, тиричилик жөнүндөгү илим жана анын пайда болушу. Сабактын жүрүшүндө тиричилик жөнүндөгү илим кантип пайда болгонун, тиричилик деген эмне жана биология эмнени изилдээри менен таанышасыңар. Тиричилик деген бул жандуу жаратылыштагы белгилүү мыйзам ченемдүүлүк. Мисалы, өсүмдүктөрдүн тиричилигин алсак, өсүмдүк өсөт, гүлдөйт, мөм алат. Андан уругу жетилип, ал уруктан өзүнө окшогон жаңысы өсүп чыгат. Жаныбарларды алсак, алар да азыктанышат, балалайт жана аны багып, коргоп, жетилтет. Ошентип ар бир организм айлана чөйрө менен байланышта болуп, тиричилик өткөрөт. Тиричиликти адегенде Египетте, Кытайда изилдеп башташкан. Ал окумуштуулар, мисалы Аристотель, Везалий, Левенгук жана башка окумуштуулар. Алар өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын түзүлүшүн, функцияларын изилдешкен. Ошентип биология илими пайда болгон. Биология гректин сөзүнөн алынган. Биос – тиричилик, логос – илим дегенди түшүндүрөт. Демек, биология тиричиликти үйрөнүү деген мааниде. Биология илими жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн түзүлүшү, азыктанышы, өсүшү, көбөйүшү жөнүндөгү илим. Биологияны окуп билүү менен бирге жандуу жаратылыштагы тиричилик закондорун таанып билебиз. Жаратылыштын өзүнүн закондору бар. Мисалы, мезгилдик кубулуштар. 4 мезгилди алсак, жаз, жай, күз, кыш. Мисалы, жазында күн жылыйт, карлар эрийт, чөп чыгат жана башка тиричиликтер өтөт. Мына ушул тиричиликтер эч кимдин башкаруусуз эле өзү жүрүп турат. Чыгыш элдеринин байыркы ойчул акылмандары Бабур, Наваи, Баласагын болгон. Андан кийинки окумуштуулар Токтосунов, Бодбаева, Шүкүров. Ал эми бүткүл дүйнөгө таанымал окумуштуулар Чарльз Дарвин, Тимирязев, Сейченов, Павлов, Мендель болгон. Биология илиминин негизи менен мурда силер мекен таануу, табият таануу сабактарынан таанышкансыңар. Тирүү организмдерге адам, жаныбарлар, өсүмдүктөр, бактериялар, вирустар, козу карындар кирет. Булардын тиричилиги жансыз жаратылыш менен анын бири-бири менен өз ара тыгыз байланышта.